Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, бир нече эл аралык конкурстардын жеңүүчүсү, өзгөчө үндүү Кайрат Пиримбердиев Түркияга келип концерт берди. Алгач Анталия шаарында, андан соң Анкарада өнөрүн тартуулады. Анкарадагы кечеге түрк тилдүү калк үчүн түзүлгөн Союрт коому спонсорлук кылды. Кайрат Пиримбердиев 14 жашынан баштап музыкалык мектепке барып, комуз гитара черте баштаган. Анын чыгармачылык жолу 2016-жылы Сагынганда ыры менен башталган. Супер Инфо гезитинен жылдын мыкты ырчысы деген наамын алган. 2011-12 жылдары эл аралык жаңы толкун конкурсунан жарым финалист болгон. Россия 1 телеканалынын башкы сцена конкурсунда финалга чыккан. Андан соң Россиянын 1 каналынын үн жарышынан финалды жеңген. 2017 жылы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамын алган. Кайрат кыргыз, орус, англис, италия тилдеринде ырдайт. Жанрлары фольклор, эстрада, джаз, рок, блюз, диско, латино. Анын 4 тилде аткарган ырларын көрүүчүлөр жылуу кабыл алышты. Концертим жаңы эле аяктады, абдан жогорку деңгээлде болуп өттү. Мен абдан ыраазымын. Анкара шаарындагы түрк тилдүү жалпы ушул конокко келген, концертке конокко келген жалпы концерт меймандарыма абдан ыраазымын. Ушул бүгүнкү концертти уюштурган мына Клара эжекебиз жана ошондой эле жалпы ушул уюштурган жалпы жааматка мен терең ыраазычылыгымды билдиргим келет. Себеп дегенде эң сонун жогорку деңгээлдеги концерт болуп өттү. Концерттин көрүүчүлөрү дагы негизи жалпыңыздар билгендей, концерттин көркү бул жалгыз гана ырчы эмес, концерттин көркү көрүүчү дагы. Андыктан бүгүнкү концерттин көркүн көрүүчүлөр дагы сонун жогорку деңгээлде ачып берди десем болот. Бул кечеде Анкарада бир топ жылдардан бери ишмердүүлүгүн улантып келаткан Элмира Шендурандын жетекчилиги менен түзүлгөн түрк дүйнөсүнүн отак музыка жана бийчилер тобунун ийкемдүү кыздары өзбек жана казак бийлерин бийлеп, көрүүчүлөрдү өзүнө тартты. Концертте Кайрат Пиримбердиев менен бирге аны коштоп, тунук үнү менен сахнаны көркүнө чыгарган таланттуу ырчы жана алып баруучу Бексултан Алимбеков да программаны алып барып да ырларын да сунуп жатты. Кайрат Пиримбердиев агамдын дагы чыгармачылыгы менен абдан сыйлайм. Ошон үчүн мына алыскы Анталия шаарынан келип алып баруучулук кызматты мойнума алдым. Мен үчүн сыймык, себеби Кайраттай ырчы дүйнөлүк аренага алып чыгып, кыргыздын эстрадасын, кыргыздын бир үнүн таңшытып келген бир таланттуу, өзгөчө бир орду бар киши деп айтсам болот да. Анкара шаарында чындыгында сон концерт өттү. Ыраазычылык билдиргим келген нерсе бул Союрт деп курулган коомго мен чын жүрөгүмдөн ыраазычылык билдиргим келет. Сахнанын ашканасыны туура өздөштүргөн мына ушул Клара айымга мен чын жүрөктөн ыраазычылык билдиргим келет. Дагы да мына ушул Анкара шаарындагы айымдар бар болсун. Мен чын жүрөктөн кыргыз эли менен бет маңдай отуруп жолугуп ырдап көңүл ачуу мага аябай чоң мотивация берди. Анкаранын кыргыздары, негизи Анкаранын элин абдан жакшы көрөм, сүйүүм чексиз. Чет жерде жүргөн мигранттарга Кыргызстандан өнөр адамдарынын келиши албетте рахат тартуулап, мекенге болгон кусалыгын жазат. Ал эми жергиликтүү калкта кыргыз искусствосун, өнөрүн таанып, баа беришет. Клара Кудайбергенова, Түркия, Анкара шаары. Бар болуңуздар, аман болуңуз.